Жакында эле болуп өткөн ошол Нурайымдын окуясы чындыгында бардыгын тынчсыздандырып, бир кайгылуу бир окуя болду. Анан мен ушу жигиттерге дагы бир кайрылып кетет элем. Урматтуу жигиттер, эгерде азыр дагы видео аркылуу дагы кайрылуу жасайбыз, анан ушу айтат элем да, кыздардын жүрөгүн же болбосо бир көңүлүн ушул зордук зомбулук менен, өлүм менен эч ким байлай албайт да. Же болбосо өлтүрүп, кол салып, эч ким антип өзүнө карата албайт. Мен ойлойт элем, ошол зордук зомбулук кылып, өлтүрүп, ушунун ордуна өзүнө бир келечек куруп, жакшы бир окуп, чет мамлекет, эл жер көрүп, өзүнүн бир жакшы жашоого умтулса деп ойлойм да. Андан кийин ушул Айзада 18 жаштагы Нурайым болуп атат. Мындан дагы катар узарып бараткандыгы мени кооптондурат да. Биз азыр демократиялуу, эркин Кыргызстанда жашайбыз да. Бирок мен өзүмдү эркин деп сезе албаймын. Себеби мен өзүмдүн өлкөмдө эркин жүрө албайм. Мен кооптонуп, мени качан эми ала качып кетет, же мени качан ким мени зордук зомбулук көрсөтүп кетет деп коркуп жашайм да. Мен жашагым келген дүйнө бул мен эркин сүйлөп, өзүмдү коопсуз алып жүргүм келет да. Мен ушундай өлкөдө жашагым келет. Ошол себептен кандай десем, биз ала качууга каршыбыз. Мындан дагы эмелерди, күчүбүздү дагы ушул нерселер дагы болбош үчүн ушул иштерди алдын ала жүргүзүп, ушул нерселерди токтотпойбуз. Дагы ошо бирге сиздер менен бирге баарыбыз үнүбүздү кошуп, ошо реакция кылып бирге аракеттенели. Рахмат.